Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров Синьцзян шаарында Жоңтонг Бас Холдинг заводунун автобустарын өндүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 20 майда Кытай Республикасына болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында Шаньдунь провинциясынын Синьцзян шаарында Жоңтонг Бас Холдинг автобус чыгаруучу заводуна барды. Буга чейин бул заводдон Бишкек шаары үчүн газ кыймылдаткычтуу 120 автобустун партиясы сатылып алынган. Алар борбордун жолдорунда сыноодон ийгиликтүү өткөндүктөн бюджеттик каражаттардын эсебинен бул маркадагы автобустун дагы 1000 кошумча партиясын сатып алуу жана Бишкекке жеткирүү чечими кабыл алынган эле. Бул жерде Кыргызстан үчүн 1000 партиядан чыккан биринчи автобустун салтанаттуу чыгарылуусу жана бет ачары болду. Автобустардын бул партиясы этап менен Бишкекке жеткирилет. 500 автобустун биринчи партиясы этап менен үстүбүздөгү жылы кийинкиси 2024 жылы жеткирилет деп күтүлүүдө. Жалпысынан Кыргыз тарап борбордун транспорттук маселелерин чечүүгө багытталган 1000ден ашык заманбап экологиялык жактан таза автобустарга ээ болот. Жоңтонг Бас Холдинг компаниясы 1958 жылы негизделген жана 1971 жылы автобустарды чыгара баштаган. Ал эми 2000 жылы Шэньчжэнь шаарында Линстингтен катталуу ийгиликтүү өткөн. Жоңтонг Бас Холдинг компаниясы Кытайдагы эң алгачкы автобус өндүрүүчүлөрдүн бири. Бүгүнкү күндө компания Кытайдагы эң ири жана ийгиликтүү автобус өндүрүүчүлөрдүн бири болуп саналат. Ал автобус индустриясында жашыл технологияларды өнүктүрүүгө басым жасайт. Садыр Жапаров жол куруу машинелери жана жабдуулары, өнөр жай машинелеринин көргөзмө аймагын кыдырып чыккан. Мамлекет башчы ошондой эле жаңы автобустардын өндүрүш процесси менен таанышып, ишкананын жетекчилиги жана адистери менен баарлашкан. Президент Кыргыз тарап соода жана инвестициялык кызматташтыкты чыңдоодо кызыктар алдыңкы бизнестин өкүлдөрү менен түз баарлашууга ар дайым кубанычта экенин белгилеген. Садыр Жапаров Кыргызстан эки тарапта тең кызыктырган биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин басып белгилеген. Мамлекет башчысы Кыргыз тараптын буга чейин Жоңтонг Бас Холдинг менен кызматташуу боюнча жакшы тажрыйбасы бар экенин басып белгиледи. Садыр Жапаров белгилегендей, автобустардын бул партиясы Бишкектеги транспорт каражаттары менен камсыздоо көйгөйүн чечет. Автобустар мурункулардай экологиялык жактан таза транспорт эсептелген газ кыймылдаткыч менен жабдылган. Компаниянын жетекчилиги Кыргызстан менен кызматташууну мындан ары да өнүктүрүү жана бекемдөө ниетин тастыктап, чыгарылган продукциянын жогорку сапатына жана тейлөөсүнө кепилдик берди. Президент Садыр Жапаров компаниянын жетекчилигине кайрылып, Кыргыз тарап чыгарылган автобустардын коопсуздугуна, ыңгайлуулугуна, сапатына жана экологиялык жактан таза болушуна өзгөчө маани берерине көңүл бурган. Жыйынтыгында тараптар бул багыттагы кызматташтыкты мындан ары да бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча макулдашты. Өлкөнүн бир катар аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Өзгө Чыгырдал министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Бүгүн Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрүшү мүмкүн экенин Өзгө Чыгырдал министрлиги эскертти. 20 май күнү күндүн ысышына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү кооптулугу бар. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт деп айтылат маалыматта. ÖKM тургундарга жана тиешелүү тараптарга суу каптоонун алдын алып, дренажды каналдарды, арыктарды тазалап, тереңдетип казууну сунуштаган. Аскар Акаев менен Майрам Акаева Кыргызстанга келгени айтылды. Анын себеби мурдагы президент Аскар Акаев менен жубайы Майрам Акаева Кыргызстанга келди. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине өздүк булактар билдирген. Жубайлар өткөн түнү Кыргыз-Казак чегарасынан өтүп келишкен. Алар Улуттук илимдер академиясында жана Политехникалык университетке лекция окуганы келгени айтылды. Лекциялар качан болоору белгисиз. Акаев Кыргызстандан 2005 жылы март окуясынан кийин качып кеткен. Биринчи жолу 2021 жылы Кумтөр иши боюнча сурак берүүгө келип кеткен. Андан кийин элге кайрылуу жасап, Кумтөр долбоору боюнча чечимди өкмөткө ишенип кабыл алып бергенин айтып, кыргызстандыктардан кечирим сураган. Башкы прокуратура кийинчерээк ага карата иш токтотулганын билдирген. Жээнбек Кулубаев Борбор Азиянын коопсуздугу Кытайды тынчсыздандырууда. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүндөгү стабилдүүлүк жана коопсуздук маселелерине тынчсызданууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Сиань шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинин жыйынтыгында билдирди. Кытай тарап биздин аймактын туруктуулугу жана коопсуздугу үчүн тынчсызданууда. Кытай Борбордук Азия мамлекеттери менен чогуу өнүгүп тынчтыкты кармоого кызыктар.
Бул Кытайдын батыш тараптагы провинцияларын өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүк ачат. Платформада натыйжалуу иштеш үчүн биз тараптан көп сунуштар айтылды. Кийинки жолугуш 2025-жылы Казакстанда өтүп, андан ары башка өлкөлөргө берилет, деди Кулубаев. Буга чейин Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин дүйнө стабилдүү жана гүлдөп өнүккөн Борбор Азияга муктаж экенин айткан. 19 майда Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын лидерлеринин биринчи бетме-бет саммити Сиань шаарында өттү. Анын жыйынтыгында биргелешкен декларация кабыл алынды. Ошондой эле саммиттин алкагында 9 документке кол коюлду. Ассаламу алейкум туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде буттар тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту муздагандарға жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, bir жарым суткасынын күйүүлү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толубай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, өзүңөрүнө көргүлө, мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүтүп тура албачу элем. Туалетке отурганда мен туруп, таяк менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, кумандан баары эчтеке отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура албачу мына азыр, отуруп турат. Даже айындарда көрсөм мен үйттөн көрсөм тайып бош керек, асылыкта. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам. Бедел Кыргыз-Кытай чекарасында дагы бир өткөрүү жайы пайда болот. Кыргызстан менен Кытай Кыргыз-Кытай чекарасында дагы бир өткөрмө жайын 3-чү өткөрмө пункту Бедел ашуусунда ачууну пландоодо. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Кулубаев президенттин Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы тууралуу сөзүндө билдирди. Бедел ашуусу Кыргызстандын Ысык көл облусу менен Кытайдын Синьцзян уйгур автономдук районунун чекарасында жайгашкан. Кулубаевдин айтымында тараптар соода-экономикалык мамилелерди жакшыртуу боюнча макулдашты. Ал үчүн Кытайдын жардам менен учурдагы Торгарт жана Эркеш там өткөрүү пунктларын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу пландаштырылууда. Чегарада көп токтоп турганына байланыштуу Кытай тарап буга кызыктар. Келечекте Бедел ашуусунда өткөрүү жайын ачууну макулдаштык. Кытайдан Кыргызстанга карай өткөрүү пунктун жана жолду биргелешип курабыз. Бул эки өлкөнүн транспорттук логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жана бекемдейт, дейт Кулубаев. Ал өткөн жылы товар жүгүртүү Кыргыз тарап боюнча 9 миллиард долларды, Кытай тарап боюнча 15 миллиард долларды түзгөнүн айтты. Ал эми айырма эсептөө ыкмалардын ар кандай болушуна байланыштуу. Сианда Кыргызстан, Өзбекстан жана Кытайдын биринчи айымдары театрга барды. Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин жубайы Пен Лин Юандын чакыруусу менен Кыргызстан жана Өзбекстандын биринчи айымдары Айгүл Жапарова менен Зиоратхон Мирзиёева Сиань шаарындагы Ис-Уше тарыхый театрына барышты. Бул тууралуу Синхуа агенттиги билдирди. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарованын социалдык тармактагы баракчасында бул тууралуу маалымат жарыяланды. Алардын маданий жолугушуусу жылуу жана достук маанайда өткөнү айтылды. Мамлекет башчыларынын коштоосунда барган биринчи айымдар театрдын экспозициясы менен таанышып, Куурчак театрынын, ошондой эле Балдар би топторунун чыгармачылыгын жана Синь операсынын үзүндүсүн көрүштү деп айтылат маалыматта. Театрда Кытайдын салттуу искусствосунун ар кыл түрү, анын ичинде опера, салттуу бийлер, ырдоо жана Кытай музыкалык аспаптарында ойноо бар экени айтылды. Аталган театр Сианьда эл эң көп барган таанымал маданий жайлардын бири. Бишкекте бомба тууралуу жалган маалымат берген адам Алтайга абакка кесилди. Бишкекте телефон аркылуу бомба коюлду деп жалган маалымат берген адам Алтайга абакка кесилгенин УКМК кабарлады. Ушул жылдын 3-февралында Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишинде колго жасалган жардыруучу зат тууралуу жашыруун маалымат түшүп, бирок тастыкталган эмес. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 259-беренеси террорчулук актысы жөнүндө билип туруп жалган маалымат берүү боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө террорчулук тууралуу жалган маалымат тараткан 40 жаштагы Н.А. аттуу жаран кармалып, муну бейбаштык үчүн жасагандыгын мойнуна алган. 18 майда 1-май райондук соту тарабынан күнөөлүү деп табылып, Алтайга эркиндигинен ажыратылды. Бұл видео жалаң еркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери.
простатиттин дарысы чакшыр өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Президенттин эл үмүтү стипендиясына документтерди кабыл алуу башталды. Билим берүү жана илим министрлиги президенттин эл үмүтүлөр алуу стипендиясына кабыл алуу башталганын маалымдады. Билдирмеге ылайык аталган сынакка дүйнөнүн мыкты 100 университетине академиялык окууга кабыл алынгандыгы тастыкталган жарандар катыша алат. Документтерди онлайн кабыл алуу 2023 жылдын 1-июнунан 30-июнуна чейин жүргүзүлөт. Мындан тышкары документтердин оригиналын министрликтин имараттын 3-кабатында жайгашкан 317-кабинетке тапшыруу керек. Эл үмүтү стипендиясы өткөн жылдын август айында түзүлгөн. Ал техникалык, инженердик, экономикалык жана социалдык гуманитардык багыттар боюнча магистратура жана PhD докторантурада окуй тургандарга бөлүнөт. Биринчи май райондук соту Елена Калашникованы баш коргоо чарасын тандады. 19 майда Бишкектин 1 май райондук соту коррупция беренеси боюнча кармалган туризмди өнүктүрүү боюнча Туризмди өнүктүрүү фондунун төрагасы Елена Калашниковага карата баш коргоо чарасын тандады. Кактус медиа сайтына маалым болгондой, Калашниковага карата 22 июлга чейин УКМКнын СИЗОсуна камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Анын орун басары Александр Валитов да 22 июлга чейин УКМКнын СИЗОсунда болот. Эске сала кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Респойнт курулуш долбоорун ишке ашууда фонддогу коррупция фактысы боюнча иш козгогон. Укук коргоо кызматкерлери компаниянын кеңсесинде жана Калашникованын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Калашникова Кактус медиа сайтына берген маегинде ага каршы ким арыз жаза аларын айткан. 18 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны кармаганын билдирген.